Ағасы менен курактап койсо болобу, жубай эле койсо болобу? Ушул суроодо. Умар ибн аль-Хаттаб жууду дедиби? Таяк берет элем, таш берет элем деди, туурабы? Суу бер, алып кел деп сураттыбы? Дубалга кургатып койчу деп атат го топуракка. Туурабы? Кана суу? Суу жок белемде. Бар болчу суу. Иччи да, ошон үчүн тирүү жүрүшчү. Жокко риваятта. А бизде эмне болгон? Сара кылса да алдын жуй беришкен. Ооба, жанагындай вази, мази, мани деп коет, Вази менен мази дегени бар, дүүлүгүп кетет, же дүүлүкпөй туруп деле коюу, жабышчак нерсе чыгып кетсе, анда жууш керек. Анткени аны менен кошо нажас жабышып калбасын. Ал жабышып туруп калат, кетпей калат. Ал нажас. Анткени нажас каналдан чыкты. Түшүндүңүздөрбү? Ошондо жуулат. Головкасы, башы. Сара чыккан жери. Бирок сара жабышчак эмес, ал чыгып кетет бүттү. Аны кургактап коет.